Бийликти басып алууга шектелип 15 киши бүгүн кармалды. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң эле туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо баса кетиңиздер. Төгүндөлгүс далилдердин негизинде 15ден ашык активдүү мүчөлөрү кармалган. Бул туурасында Улуттук мамлекеттик комитетинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, айрым бир деструктивдүү саясий күчтөр, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку жетекчи кызматтагы адамдар, жетектеген адамдардын тобунун кылмыштуу иш-аракеттери тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган. Алдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул топ айрым саясий күчтөрдүн, анын ичинде шайлоодо утулуп калгандардын колдоосуна таянып, Бишкек шаарынын аймагында кырдаалды курчутуу менен массалык нааразылык акцияларын укук тартибин сактоочу күчтөр менен кагылышууларды уюштуруу аркылуу бийликти күч менен басып алууну пландаганы аныкталган. Бул максатта кылмыштуу топ бийликти күч менен басып алууга түрткү болуу үчүн 1000ге жакын агрессивдүү жаштарды массалык нааразылык акцияларын уюштурууга топтоп, алар менен мамлекеттик түзүмдөргө каршы идеологиялык мамиле жасоо багытында системалуу жолугушуулар өткөрүлүп, массалык башаламандыктарды чыгаруу пландары талкууланган. Аталган топтун кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу максатында үстүбүздөгү жылдын 26 ноябрында УКМК жана ИИМ тарабынан активдүү катышуучулардын жашаган жеринде жана алар ижарага алышкан кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында кылмышка даярдангандыгын тастыктаган документалдык материалдардын тышкары ок атуучу куралдар, оқ-дарылар жана баңги заттар табылып алынды. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы жана тергөө учурунда алынган төгүндөлгүс далилдердин негизинде аталган адамдардын тобунун 15ден ашык активдүү мүчөлөрүн кармап, кылмыш жоопкерчилигине тартуу чечими кабыл алынды. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланып, жогорудагы аталган кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү аныкталып, алардын аракеттерине да тиешелүү юридикалык баа берилет. Бул боюнча УКМК тарабынан Жазык кодексинин 38 жана 309 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголуп, башкы прокуратура тарабынан ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн.